Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Өзүңүздөр билгендей, 15 январда президенттик шайлоо менен катар референдумга карата шайлоо дагы болгону турат. Ал шайлоодо кыргыз коомчулугу президенттик башкарууну же парламенттик башкарууну же баарына каршы деген графаны тандашы керек. Мында 3 позицияны кармангандардын өкүлдөрү бүгүн бизде ЛТРде дебатта. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте кайсы башкарууну тандайт, жарандардын өз эрки, эң башкысы так, ачык, туруктуу болушу керек позициялар. 3 позиция менен катар бүгүнкү дебатта президенттик башкаруунун дагы кереги жок деген позицияны карманган мейманыбыз бар. Мен келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, президенттик башкаруунун жактоочулары. Мен сол жагымда Чолпонбек Абикеев, Ринат Зарлыков жана Акан Иманов. Муну менен катар парламенттик башкаруунун жактоочусу Урмат Насыкулов, баарына каршы деген позицияны карманган Чынарбек Шабдануулу жана президенттик башкарууга каршымын дейт Бактыбек Калмаматов. Урматтуу меймандар, сиздерге дебаттын эрежелери менен тааныштырып койсом, деги эле бүгүнкү дебатта ушул позициялардын гана талашы болсо деп тилейт элек. Бардыгыбызга тең 50 мүнөт убакыт берилген. Мына ушу 50 мүнөттө сиздер өз позицияңыздарды айтып жана каршы турган позициядагыларга өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди айтасыздар. Бирок ар бириңиздерди 2 мүнөттөн, 3 мүнөттөн жооп бересиң деп чектебейбиз. Эң башкысы бизде шайлоодон кийин дагы ынтымак, ырашкерлик жана жүз көрүшөбүз деген позицияны кармансак, эң негизгиси баягы позициялардын гана талашы болсо деген тилектебиз. Анда башында баштасак, Чолпонбек мырза, сизден баштайлы. Президенттик башкарууну биз эмнеге тандап жатабыз? Мындай да президенттик башкаруу бул биринчи жолу ушу мындай айтканда мыйзамдуу түрдө президенттик башкаруу болгон турат да. Мыйзамдуу түрдө. Буга чейин деле чынында 29 жыл бою президенттер башкарып келишти, бирок ошолордун баары мыйзамсыз башкарып келишти. Анткени бизде көп учурда парламенттин анан премьер-министрдин укуктарын президенттер алып алышып, анан ошону башкарып келишти. Ошондуктан президенттерде жоопкерчилик болгон жок. Жоопкерчиликтердин баарын эле премьер-министрге жүктөп коюшуп, 29 жылда 32 премьер-министр алмашылды. Мындайча айтканда, экономикабызда же болбосо башка бир өспөй начар болуп баратканда эле ушул премьер-министр иштей албай атат. Ушу премьер-министрди алмаштырсак эле, башкасын койсок эле оңолуп кетебиз деп эле улам бир премьер-министр алмаштыра берилген да. Мындайча айтканда, президентте жоопкерчилик жок болгон. Бул жолку баш мыйзамда, анан ушул жолку президенттик башкарууда баарына президент өзү жоопкер болот. Мурдакыдай правительствону, премьер-министрди жарым жыл сайын, кээде бир айда дагы алмашылып калган учурлар болгон. Жарым жыл сайын, 1-2 ай сайын эле премьер-министр алмаштыра берүү болбойт. Мындайча айтканда, президент жеке керт башы менен жооп берет. Бүт экономика болобу, маданият болобу, руханий өсүшүбүз болобу, бардык өсүшкө президент жеке башы менен жооп берип калат. Президенттин баягы койгон кадрларга да өзү жооп берет. Мындайча айтканда, эгерде бизде кайсы бир мамлекеттик жактан экономикабыз болобу, башка жагынан болобу өсүш болбосо, анда президент жоопкер болот да. Сөзсүздө. Бизде ушул баш мыйзамды президенттик башкаруу формасына өткөрүүнүн негизги муктаждыгы бүгүнкү күндө өтүп кеткен 10 жылда биз көрдүк. Чынын айтсам, ошол азыркы иштеп аткан конституцияны кабыл алып аткан кезде мен жаш студент элем. Ал кезде саясаттан мынча көп көзүм курч эмес эле, үмүтүм чоң болгон. Анан өтүп кеткен 10 жыл өзүн далилдеди, көргөздү. Жыйынтыгын бүгүн биз көрүп отурабыз. Баягы Кыргызда бир жакшы макал бар. Көп суур ийин каспайт, ийин касса терен каспайт депчи. Эми бийликти парламентке бере турган болсок, ошол парламент ошол бийликти көтөрө билип, иштин көзүн билген абдан күчтүү парламент болуш керек. Бирок күчтүү парламент келейин десе, ушул баш мыйзамдын негизинде партийный система деп атпайбы? Партийный система болгондо баягы золотая десятка деп коет орусча айткандачы, алтын ондук, күмүш 20лык депчи.
колунда бар акчасы бар киши миллиондогон сомдорду берип жогорку кеңешке келип атат. Баягы Конституцияда 2-берененин 1-пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын бийлигинин булагы эл депчи. Эл ошолорду шайлап мандат алып берип атат. Бирок ошол жогорку кеңешке келген депутаттар элдин кызыкчылыгын көздөбөй, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөй, эми жанагынча акча берип келген кишилер өз кызыкчылыгын көздөп, эң биринчиденчи өзүнүн бизнесинби же эмнесин коргоп, көбүнчө баягы кабыл болуп аткан мыйзамдары Кыргызстандын жөнөкөй калкына, сиз менен биздерге окшогон жөнөкөй калктын көз караштарына жана жашоо тиричилигине карама каршы келген мыйзамдар болуп калат көбүнчөсүчү. Бул биринчиден. Экинчиден, бизде мамлекетте баягы көп аябай көп маселелер пайда болуп калат да, оперативдүү түрдө чече турган маселелер болот. Эми ошол маселени темиринди ызыгында чаап оперативдүү түрдө чечип таштай турган болсо, маселе жеңилинен бүтүп кала турган болот да. Бирок ошол моментте, ошол учурда бат-баттан чечим кабыл алуунун ордунда баягы көп суур ийин каспайт дегендей маселе болуп калып атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө менин көз карашым биздин Кыргыз мамлекетине президенттик башкаруу формасы өтө зарыл. Акан мырза, сөз сизде. Рахмат. Биринчиден, президенттик башкаруу боюнча кыскача айта турган болсок, бул бүгүнкү күндө биз баарыбыз көрүп атабыз. Канчалаган кризис болуп атат, мына пандемия өттү. Ушундай шартта баарыбыз эле премьер-министрди күнөөлүү кылып, сыртка түртүп, мына 29-30 жылдан бери ошол тарых кайталанып келди. Бул жолу Чолпонбек агай айткандай, бул жолу баардык жоопкерчилик президент болот деген позиция менен мына бүгүнкү күндө иш жүргүзүлүп атат да. Экинчиден, бул эмнеге жардам берет? Бул киши эми Кудай буйрса мына президенттик шайлоо өтсө, ал киши жоопкерчиликти алып, реформаларды кадам сайын мындай тез-тезден реформа жасаганга эң чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Ал эми партиялыкты деген бул эми биз да билебиз, Европа өлкөлөрү, өнүккөн өлкөлөр бүт көпчүлүгү партиялык негизде баратышат. Өнүккөн өлкөлөрдүн 80-90%. Бирок ошол эле маалда бизде шайлоого 1 ай, 2 ай, 3 ай калганда түптөлгөн партиялар мынакей көрдүк 4-октябрда ошолор өтүп кетти. Демек, бул бүгүнкү күндө биздин партияларыбыз ошондой деңгээлге жете элек. Элдерибиздин көз карашы либерал, социалист, демократ деп бөлүнүп, ушундай партиялык нукка биздин деңгээлибиз жетпей атат. Ошондуктан азыр бизге эң зарыл болгон бул президенттик башкаруу. Ошол эле маалда биз күчтүү президент, күчтүү парламент болушу керек деп эсептейбиз. Баарына каршы Чынарбек мырза. Парламенттик башкаруу эмес, бул жерде мыйзамдуулук жөнүндө сөз болуп атат да. Парламенттик башкарууга өтөбүзбү же президенттик башкарууга өтөбүзбү, баардыгы мыйзам талаасында болуш керек деп айтып атабыз. Эмне үчүн азыркы бизге берилип аткан, бизге сунушталып аткан референдум жана азыркы конституция мыйзам талаасынан чыгып кетип, мыйзамсыз жол менен болуп атат. Анткени мыйзамда көргөзүлгөн так даана. Биринчи 300 000 адам чогулуп референдум жана жаңы конституцияны долбоорун элге тартуулаганга жана сунуш кылганга укугу бар. Экинчиси бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш элдин астына, легитимдүү жогорку кеңеш, элдин астына жаңы конституцияны көргөзүп, ошол референдумду инициатива кылганга укугу бар деп жазылып турат. Так даана жазылып турат. Бизде азыр кандай болуп атат? Биздеги 6-чакырылыш өзүнүн моралдыктагы, мыйзамдыктагы талаадан чыгып кеткени аз келгенсип, ошол эле 80 депутат баягы 3 партиядан келген, мекеним Кыргызстан, биримдикке окшогон 3 партиядан 80 депутат талапкерлигин коюп келип, ошонун аркасында эмне гана иштер болгон жок. Ушул көйгөйгө келип, ушул туңгуюкка келип, ошолордун аркасынан келгенибиз аз келгенсип, алар бизге эл менен бийликтин ортосундагы келишимди, мындайча айтканда, баш мыйзамды бизге таңуулап атат. Бул таңууланып аткан мыйзам кандай мыйзам? Бул мыйзам бир адамдын тегерегине, бир адамдын сунушу менен, саясий заказ менен аткарылып аткан конституция болуп атат. Мунун аркасында эмне келет? Бул бийлик менен элдин ортосундагы келишим, коомдук келишим. Бул алтын барак менен, алтын тамгалар менен жазып койсоң дагы, эгерде адамдар
ал мыйзамды аткарбаса, анын жөн эле баркы дагы, наркы дагы жок болот. Үчүнчү маселе. Ошол азыркы конституциялык кеңешме, азыр бизге таңууланып аткан жаңы конституция, ошол жада калса процедураларды аткарбастан, президенттин статусу жок, президенттин милдетин аткаруучу адам тарабынан сунушталып атат. Жана ошол заказын аткарылып атат. Сиз азыр конституцияга карата сын пикириңизди айтып атасыз. Сиз эмнеге парламенттик дагы, президенттик дагы башкарууга каршы чыгып атасыз? Биз айтып атпайбызбы? Бул өзү мыйзамсыз. Бул референдумду бизге көргөзгөн. Сиз референдумга каршы чыгып атасызбы ошондо? Ооба. Бул өзү референдум өзү мыйзамсыз болуп атат. Биз атка отурбай жатып кыйшык отуруп атабыз. Эл менен бийликтин ортосундагы келишимди башында отуруп, мамлекеттин тагдырын чечүүчү, адамдардын тагдырын чечүүчү баш мыйзамыбызды биз 15 күндө элге таңуулап өткөргөн жатабыз азыр. Биз ошону айтып атабыз. Бул өзү мыйзамсыз. Мен башында айтып өтпөдүм. Жогорку кеңеш, легитимдүү жогорку кеңеш 300 000 адам кол топтоп 2 процедура менен өткөрсө болот. Бизде экинчи процедура болуп атат. Экинчи процедураны бизде жогорку кеңеш көргөзүп атат. Ошол экинчи процедураны алып көрсөк, ошол эле жогорку кеңеш өзүнүн легитимдүүлүгүн жоготуп койгон жогорку кеңеш бизге баш мыйзамды, референдумду түртүп атат. Биз мыйзам жолу менен гана өткөрүшүбүз керек болгон баш мыйзам. Рахмат. Урмат мырза. Парламенттик башкаруунун жактоочусу. Саламатсыңарбы? Биздин жаштардын демилгелүү тобу парламенттик өлкө үчүн агитация кылып жатат. Биз ишенгенибиз Кыргызстандын өнүгүү жолу бул сөзсүз түрдө парламенттик өлкө курулуш керек, парламенттик мамлекет болуш керек. Анткени эмнеге 30 жылы бою супер президенттик мамлекетте жашап келдик. Мына Акаев болобу, Бакиев болобу, Атамбаев болобу, Жээнбеков болобу каалагандай жасап, жада калса партиялардын тизмеси түзүлүп жатканда өздөрү могу кириш керек, могу адам кирбеш керек деп ошого чейин аралашып, ушу президент ар бир процесске аралашып жүргөн үчүн ушундай абалга жетип турабыз да. Анан чынын айтыш керек эми, ачык эле айтпайлыкпы, президенттик өлкөнү бир эле адам каалап жатат да азыркы убактачы. Башка агитация кылып жүргөндөр балким ага жагынайын деп же кызмат алып калайын деп үмүттөнүп жатышат да. Менин оюмча азыркы өнүккөн өлкөлөрдүн топ 20-сын карайлык. Талапкерлердин арасында бар да президенттик башкарууну каалагандар. Жок, азыркы мисалы мен силерге конкретно факты менен айтайын. Өнүккөн өлкөлөрдүн топ 20-сын карасак, ошолордун 20 ичинен 17си ал парламенттик өлкөлөр болуп жатат. Демек, бул эмнени билдирет? Велосипедди ойлоп таап кереги жок. Жакшы формалар курулган. Эгерде биз парламенттик мамлекет кура алсак, анда бийликте check and balance деген понятие бар. Мо жанагы тең салмактуулук болот да. Бийлик эч качан бир адамга концентрация болбош керек. Бир адамга мисалы Ген прокуратура, ГКНБ жана башка органдар байланып калса, ал каалагандай кылып жатканын көрдүк да бизчи. Эми кайра эле ошол эле жанагы швабраны тепселей беребизби? Ошондуктан азыр болсун, мисалы 24 март, 7 апрель, могу 5 октябрда эл мисалы парламентке каршы чыккан жок. Булар ошо президенттин ар бир ишке киришип, тууган уруктарын баарын майлуу жерлерге коюп, кыскартып айтсаңыз, тактап. Сиз майлуу жерлерге коюп аралашкан үчүн элдер чыгып атты. Демек, супер президенттик мамлекет бизге жарашпайт. Биз парламенттик өлкө курушубуз керек. Рахмат. Бактыбек Оразалиевич, президенттик башкарууга каршымын деп атасыз, эмнеге? Биз кыргыздар мындай кемчентойлукту токтотушубуз керек. Биз эл болсок, апендидей болбой жакшы эл болушубуз керек да. Ушул президенттик институттан кетип, жалпы ашар башкаруу жолуна өтүш үчүн, мындай айтканда парламенттик жолго өтүш үчүн биз Акаевдин 15 жылдык кордугун көрдүк. Бакиевдин 5 жылдык кордугун көрдүк. Андан кийин Атамбаевдыкын көрдүк. Андан кийин Жээнбековдукын көрдүк. Ошентип отуруп мамлекет 29 жылда 3 жолу революция көрүп койду. Дал ошол абсолюттук президенттикке каршы чыгабыз деп площадьта 100дөн ашык бала атылып кетти. Президенттик башкаруу бул эгоисттин. Өзүм билем, өзүмдүн өтүгүмдү төргөлем,
меники гана туура, менден башкаңардын ою болушу мүмкүн эмес деген башкаруу. Азыр мына бул жакта 6 тең 29 жыл абсолюттук президенттик башкарууда жашаганыбызды моюнга алып атабыз. Бар болгону эле мыйзам менен эмес, конституциядан тыш түшүнүктөр менен президенттикте жашадык деп туруп, эми акырында эмне деп коюп атабыз? Конституция менен тыш башкарсак, Жээнбековду куугандай кылып, узурпатор деп куу берет экен. Ошону мыйзамдаштырып жазып алайлы деп атабыз. Мындайча айтканда, 29 жыл басып өткөн жолду көрмөксөнгө, билмексенге салып атабыз. Ошол биз тынымсыз президенттердин айынан болуп аткан революцияны унутуп атабыз. Биз кайра элдин үмүтүн өлтүрүп аткан 5 президенттин басып өткөн жолун унутуп атабыз. Эң негизгиси, президенттик башкаруу өлкөдө тынымсыз революцияларга шарт түзө берет экенинин гарантиясы. Сиздин оюңуз боюнча кандай башкаруу болуш керек? Парламенттик башкаруу болуш керек. Парламенттик башкарууну көрбөдүк 10 жылда. Эми мен ушуну айтып коеюн да, илимдин докторлору, кандидаттары уялбай эле азыр парламентте 10 жыл жашадык деп атат да. Эми кичине бет болуш керек да, ошо илимдин докторумун деген адамдардачы. Эми сыртынан туруп алып эле конституцияны окуп алып эле парламенттик башкаруу дей берген ал кемчентойлук да. Кыргыздар бир күн дагы парламентаризмде жашап көрбөгөн мамлекет. Бир күн дагы. Биз мына 2010 жылдан кийин парламенттик башкарууга өттүк дегенибиз менен жогорку кеңештин ашмалтайы чыгып калган үчүн абсолюттук президенттик башкарууга кайра эле улана берди. Бактыбек Оразалиевич, кечирип коюңуз, мен сиздин сөзүңүздү бөлөйүнчү. Азыр мындай болуп атат да, парламенттик башкарууда жогорку кеңештин депутаттары жашады өз маалында. Анын ичинде сиз дагы депутат болуп туруңуз. Ошол кезде эмне үчүн анда парламенттик башкаруу өз максатына жетпей атат деп туруп тарап кетпедиңер? Эмне үчүн биз башкара албай атабыз, президент башкарып атат деп туруп мандатыңарды тапшырып кетип кала албадыңар ошол учурларда? Кийинки депутаттар деле эмне үчүн анта албады? Ага жетпей койду кудуреттер. Биринчиден, моралдык деген түшүнүк бар. Көрүнгөн келген президенттин көчүгүнө жабыша бергенден сураш керек аны. Менден эмес. Мен депутат кезимде дагы президенттер, премьер-министрлер, спикерлер туура эмес иш кылышып, президенттин этегине чөгөлөп калганын мен ошол учурда айткам. Мен азыр дагы айтып атам. Мен кечеки үй бүлөлүк кландык башкаруу болуп калган Жээнбековдун бийлигине да айткам. Силер конституциядан тыш башкарып атасыңар мамлекетти. Мамлекетти силер атайлап революцияга алып кетип атасыңар. Элди аскадан секирткен атасыңар дегенбиз. Жалган болдубу? 6-октябрда мамлекет кайка кирип тыгылып калды. Азыр Жээнбековдун маалындагыдан дагы хуже жерге келип такалып калдык. Андан кийин мамлекетте мына президенттикти каалап аткандарга айтып коеюн. Бүгүнкү күндө президенттик эмес, абсолюттук хандык башкаруу болуп атат. Мыйзам менен эмес, түшүнүктөр менен мамлекет башкаруу. Эми дагы деле ошол расым, ошол салттуулук, дагы деле ошол парламенттик башкаруу өтө турган болсок, дагы уланып кете берет деген кантип кепилдик бере аласыз? Биз конституцияны эмес, биз мыйзамда шайлоо кодекстерин өзгөртүшүбүз керек. Биз кемчентойдой болуп эле аркага чегине бербешибиз керек. Эгерде жогорку кеңештин депутаттарынын айынан президент күчөнүп кетип, президент монстр болуп кетип аткан болсо, демек бизде шайлоо кодексинде олигархтарга, криминалдарга, коммерсанттарга кирип алуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү жоготушубуз керек. Элдерге түз тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүшүбүз керек. Биз азыр айтып атабыз, партиялык система менен жашап атабыз деп. Эмнеге биз партиялык система менен жашаган жокпуз? Ошол эле партиянын кожоюндары тизмени партиялык тизме менен эмес, анда мандаттык режим менен түзүп атышат. Мисалы үчүн мен акыркы эле шайлоону айтып коеюн. Форма 2 дегенде адамдар анча эле түшүнө бербейт эле. Кечээ биз парламенттик эмес, анда мандаттык режимде шайлоо өткөрүп атканыбызды форма 2-нын результаты менен түшүнсөк болот. 500 000 шайлоочуну олигарх, коммерсант өз участкасына ташып кетип калды. Мындайча айтканда, партиялар добуш алыш үчүн көз караштардын кагылышына эмес, компроматтардын тирешине, анан көрүнгөн райондордун 15 жыл, 20 жылда калыптанып калган кландар, криминалдар, олигархтар бар. Ошолорго ставка жасап отуруп, ушундай акыбалга келип калып атабыз. Рахмат. Рахмат, Чолпонбек мырза. Кандай дейсиз пикирлерге? Баарыңыздар уктуңуздар, эми бири-бириңиздердин пикириңиз. Мындай да, парламенттик башкаруу деген сөздүн өзү
мындай айтканда көпчүлүктүн башкаруусу болуп эсептелет да. Мындайча айтканда депутаттардын башкаруусу. Эми ошол парламенттик база барбы бизде? База жок да бизде. База деп айтканым бир да партия жок. Партия деген эмнеден түзүлөт? Партия деген идея менен түзүлөт. А бизде болсо бабанып аттарын башкача коюп алышкан. Республика, атамекен деп. Антип коюштун кереги жок. Биздечи партияларга бабанып партия, Текебаев партиясы, Канат Исаевдин партиясы деп эле коюп коюш керек. Ошолор баягы мындай айтканда мыйзамды жазып алышып туруп, мыйзамдуу жол менен бийликти узурпация жасап алышкан алар. Демек партиялардын лидерлеринин гана көзүн карап идея жок да булардачы. Жана ушул жерге тиги депутат болуп келем деген башында турган Жанар Акаев ушу силердин немеден сен атамекенин идеясын айтып берчи десе, мен аны билбейм, мен жөн эле депутат болоюн деп барып алдым деп атпайбы. Идея үчүн кырылышат, идея үчүн коммунисттер түрмөгө турган, көрбөгөн кордуктар калган эмес. Ошентип жүрүп отуруп, анан кийин эсирдеги империяны жасашкан. Мына ошондо идея кошулган адамдар бар болсо, мен дагы парламенттик башкарууну каалай жактырат болчумун. Урмат мырза, эмне дейсиз? Жок да, идеясы жок, эч ким жок. Анан көчөдөн жана олигархтардын баары эртең депутат болуп келсе, анан ошолорго башкартып коесуңбу? Башкартып көрмөдүк беле биз. 2010 жылы эмне болду? 2010 жылы келгенден кийин булар бийликти айыл өкмөтүнө чейин бөлүшүп алышты да. Мондай тиги неме тиги бул министр отурайм, мен сүйлөп атканда мен сүйлөп эмесмин. Тиги бул министр меники, тигил министр тигиники, тиги министр тигиники деп. Ошентип бөлүп алышып туруп, айыл өкмөттөр жерин бөлүп алышып, анан кырылышып, мушташып, анан мамлекет эмне болду? Ас жерден мамлекет чачырап кете сактаган. Анткени бир министр экинчи министрге баш ийбейт. Премьер-министрде эч ким баш ийбейт ага. Анткени эмне десе, мен атамекен койгон, сен койгон эмессиң дейт. Мени республика койгон, сен койгон эмессиң дейт. Ал чын эле премьер-министр республикага барып сүйлөшмөйүнчө тиги министрге сүйлөшө албайт. Көрдүңбү? Анан эмне болду? Анан ошондон Атамбаев Азамат экен дагы мамлекет чачырап уже жок боло турган болуп калганда, анан кийин кайра колуна алып туруп, анан ошолордун баарын мамлекеттик башкарууга салган болчу. Көрдүңбү? Биз парламентте туура эмес жолго түшүп кеткенбиз. Биздин бул парламенттерибиз, парламентаризм деп жүргөндөрүбүздүн максаттарынын баары эле бийликке жетип туруп эле майлуу министрлерди бөлүп алуу болуп калган. Мына ошол жол менен барсак анан кийин эми парламенттик башкарууга түшө турган болсок, ошондон арыла алабызбы, арыла албайбызбы? Кайра эле келебиз. Анткени база жок деп атпайм, база жок. Ким келет? Эмне дейсиз? Ким келет? Тиги баягы эле Канат Исаев депутат болуп келет. Азыр кайтылат. Баягы эле тиги Бабановдун балдары депутат болуп келет. Бул чынында калп, анткени жоопкерчилик жөнүндө айта кетчү болсок, президент ушуга чейин ар бир процесске аралаштым деп атпаймынбы? Списоктарды түзүлүп атканда дагы могу кирет, ушул кирбейт деп өзү партиялардын ар бир партиянын списогуна кирип эметкен үчүн азыркы парламент жанагындай жаман атка конду, туурабы? А эгерде президент аралашпай, таза шайлоо өткөрүп, ошо олигархтарды коштурбай, мисалы Райым Матраимовго окшогон, ошолор адам укугу бар да алчы. Мен депутат болом десем, мына азыр мисалы ага иш козгоп, мен маселен депутат болом десем, Абукеевди кошпо деп айтасың. Андай сөзүмдү бузбай турсаңыз, не мындай мыйзам менен сүйлөпчү, айланай, мыйзам менен сүйлөсөң. Мыйзам менен сүйлөп жатам Растеки. Ошол урмат мыйзамдуулук боюнча мына. Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, идеялар жок, эчтеке жок. Мисалы азыр мыйзамды кайсы идея айтчы? Кайсы партиянын идеясы? Идея толтура байки. Идея. Айтпайсың мен, айтпайсың. Баланча партиянын идеясы укмуш, ошол партияга бири келип. Эгерде сиз өзүңүз идея көтөрө албасаңыз, идейный партия кыла албасаңыз, ал это не значит, что элдин баардыгы идея кыла албайт. Мен партиянын жетекчиси эмесмин. Мына идейный партияны түзгөнбүз, мына Урмат экөөбүз түзгөнбүз. Кайсы партия? Мына реформа деген партиянын идеянын аркасында элден идеяларды элге алып чыккыла. Алып чыктык, элдин астына окуткула. Ал эмне болду? Ал жерден узурпатор жанагы Жээнбековго окшогондор өзүнүн 3 партиясын чыгарып, ошол 3 партиянын 80 депутатты алып келип атат. 6-чакырыштагы 80 депутатты кайра алып келип атат парламентке. Ошонун аркасынан элдер чыгып атат кайра. Эми ошолорго башкартабызбы биз? Ошо 80 келген депутаттар. Ана сизге. Кызыксыңар. Баягы ачууну калдырбай эле шайлоо бар, шайлоонун эртеңки күнү дагы бар. Анан талаштан чындык жаралат дегендей, талаша турган болсок дагы баягы
сабаты жоюлган интеллигент адамдар деп талашалы. Улууну урматтайлы. Жанарбек мырза, сизге жооп берет элем. Сиз азыр баягы мыйзамдуулук тууралуу бир аз кеп салдыңыз. Бизде азыркы биз пайдаланып аткан конституциянын 70-71 беренеси ошол жогорку кеңеште депутаттардын иш алып баруусунун регламенти да. Орусча айтканда, данная статья регламентирует деятельность жогорку кеңеши. 70 статьяда толук көргөзүлүп турат. Кантип шайлоого келет, кимдер шайланат деген тартиби көргөзүлүп турат. 71 беренеде ал шайлоо баягы жогорку кеңешке келген депутаттардын мөөнөтү бүтүп, мандатын кантип тапшырып берип, эмки сазывка өткөрүп берет бийликти мандаттарын деген жазылган да. Эми ошол жерде жазылып атат. Жаңы сазыв, жаңы чакырылыш шайланып келгенден кийин 15 күн ичинде биринчи чогулушун өткөрүш керек. Ал чогулушту ошо депутаттардын арасындагы эң улуу аксакалы ачыш керек. Андан кийин экинчи пунктунда жазылып турат. Ошол жаңы келген чакырылыш чогулушун өткөрүп, ант бергенден кийин гана эски чакырылыштын расмий иши токтойт. Мандаттарын тапшырып беришет. Эми бизде бүгүнкү күндө баягыда октябрдагы окуяларда биз чындап келгенде туңгулукта калдык. Чындап келгенде бир белге бетеге болуп, элге баш боло турган бир киши болгон жок. Ошол кездечи. Жалгыз колубузга карманган ошол кезде мыйзам таласында жалгыз легитимный деген сөз мода болду го. Легитимный болгон бийлик ошол эски сазывдын депутаттары болду. Ошол кезде анткени тиги борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Шайлоо өткөн жок, мыйзамсыз деп жокко чыгарды официальначы. Шайлоо бүткөн жок. Бүтөлүк. Шайлоо процесси бүтөлүк. Мен тиги октябрдагы жогорку кеңештин мыйзамдуулук жөнүндө. Эми мен сөзүмдү ошого алып келдим. Сиз референдум азыркы референдумду сиз айтып атасыз. Ошол азыркы ошол экиге макулдугун берген, колун коюп берген депутаттар мыйзамсыз деп атасыз. Мен ошолорду мыйзамдуу экенин далилдеп берип атам сизгечи. Сиз мыйзам деп атасыз, мен юрист катары сизге далилдеп берип атам. Эми сиздин сөзүңүздү мен аягына чейин уктум. Мени угуп коюңуз. Ордунда отурат деп. Мени угуп коюңуз. Эми ошо сиз мыйзамды өзүңүз жакшы билбейт экенсиз. Кесибиңиз юрист эмес окшойт да. Мен сизге мындай деп айтайын. Эми ошол баш мыйзамда мейли, сиз юрист экенсиз. Сиз юрист катары айтыңызчы. Азыркы 10-январда коюлуп аткан референдум мыйзамдуу жол менен коюлуп атабы? Мыйзамдуу. Эмне үчүн мыйзамдуу? Анткени мен жооп берейин. Рахмат. Мен жооп берейин. Бизде конституциянын экинчи беренеси, жана башында айтып кеттим. Бийликтин эң негизги булагы бул Кыргызстандын эли. Эми ошол референдумда эл чыгып өзү шайлап алат. Бул ошол баш мыйзамдуу болобу, мыйзамсыз болобу, аны эл шайлайт. Биз сурооңузду беребиз. Силер юрфакты кайсы жыл университеттен бүттүңөр? Юрфак юридический образование бар, билем. Кайсы университеттен бүттүңөр? Эми ал биздин азыркы эмебизге. Эми азыр муну кеминде 1 миллион эл көрүп атат туган. Азыркы референдум мыйзамсыз өтүп атканын мындай юрист эмес катары юрист эмес билип атам. Кичине эле юридикадан мындай Google'дан окуп алган бала дагы билет мыйзамсыз экен. Чокмамбек мырза, сиздер анда ошон үчүн мындай тотоп акыркы убакта эмне үчүн отурасыздар анда мыйзамдуу эмес? Бакмырза. Бул мыйзамдуу анан бул мыйзамсыз деселер мыйзамсыз болуп калбайт. Мына эгерде мыйзамсыз ишке барсак, мына 10-жылдагы 14 кишинин кылгандары мыйзамсыз болчу. Мына 14 баягы 10-жылда 14 киши чогулуп алып эле конституция жазабыз деп чыгып, тигини тияка коебуз, муну буяка коебуз деп чыгып, ячейкадагы акчалардын баарын бөлүшүп алып эле 14 киши эле өз билгенин кыла берген. Мына ошону айтсак болот, мыйзамсыз депчи. Мына биздин колубуздагы турган конституциянын түбү ошол жактан башталган. Ошол 14 кишинин чечими менен эле кабыл алынып чыгып калган. Анан 10 жыл эмнеге жашадыңыз? Ал бүгүн кайсы бир деңгээлде жогорку кеңешибиз бар. Бүгүн илегитимдүү өкмөтүбүз бар. Бүгүн илегитимдүү тиги эми болсо дагы баягы президентибиз бар. Эми ошол 14 кишиге караганда мамлекеттик система иштеп атат да. Мамлекеттик башкаруу системасы иштеп атат. Сиздерге суроо, Бактыбек Оразалиевич, сизге суроо да. Эгерде ошол мыйзам талаасына түшпөсөк, 5-октябрдагы окуялардан кийин мыйзам талаасына ушундай бир кайсы бир жол менен болсо дагы түшпөсөк, азыркы акыбалыбыз кандай болот эле? Мамлекеттин акыбалы кандай болот эле? Азыр сиз президенттикке талапкер болуп чыгып мындай аппендикс суроо берип атасыңар да. Мамлекет 5-октябрдан бери мыйзам талаасына келе элек. Силерге ким айтты мыйзам талаасына келди деп? Ошол учурдагы акыбалды сиз кандай любой юрист менен
Мен любой сизге спортсмен мыйзамдуулук оонда дагы спорт этип, мыйзамдуулук же мыйзамсыздык жөнүндө суроо берген жокмун. Сизге так суроо берип атам. Мамлекет- Эгерде ошол акыбалды билесизби сиз? Ошол акыбалда, Кайсы ошол акыбалды? 5-октябрдагы чурчу болуп турган акыбалда мен сизге мыйзамдуу же мыйзамдуулук жөнүндө эч суроо берген жокмун. Мен сизден сурап атам. 5-октябрда эгер ошондой бир кадамдарга барбасак, андан кийинки кадамдарды туура жолго түздөп кетпесек, эгерде мамлекеттин бүтүндүгү эмне болот эле? Ошого жооп бере аласызбы? Революцияда мыйзам эмес, моралдык укук иштейт. Бүгүнкү отурган жогорку кеңештин моралдык укугу жок. Бир да нерсени кабыл алганга. Анткени бул жогорку кеңеш бийлигин бир кишиге тарттыра берип, жогорку кеңеш деген статусун президенттин орка делы, юра делы дегенге айландырып алган болчу. Ошол адамдардын бүгүн кабыл алып аткан чечимине бирөө ынанабы? Ынанбайт. Моралдык укук дегенди билишибиз керек биз. Мыйзам, адилеттүүлүк турган жерде мыйзамдуулук андан бир аз ылдый болот. Бизде бүгүн мыйзамдуулук дагы жок, адилеттүүлүк дагы жок. Аксакалыбыз айтып атат, 2010-догу убактылуу өкмөттүкү даана мыйзамсыз деп. Аны мыйзамдуу деген эч ким жок. Анан 2010-догулар мыйзамсыз кылып койду деп 2015-тегилер, 2020-лагылар дагы мыйзамсыз кыла бериш керекпи? Бул акыры мамлекетпи же бул эмне айбанатпы? Бул мамлекетте деген эреже болуш керек да баарыбызга бирдей. Биз деген глобуста жалгыз мамлекет эмеспиз. Бизден башка мамлекеттер бар толтура. Биздин экономикалык, саясий мындай келишимдерибиз бар кошуна мамлекеттер менен. Эртең олар биздин чечимдерибизди кабыл алгандай болуш керек. Эртең биз экономикалык, саясий блокадага түшүп калбашыбыз керек. Эртең биздин ушундай өкүмзардык менен, күчкө салуу менен жыйынтыкка жеткизип койгон бийлигибизди эртең бирөө жарым тааныбай коюп, барарга жер таппай калбашыбыз керек. Ансыз дагы бүгүнкү келген бийликтин кадамдарын дүйнөнүн бир мамлекети тааныбай атат. Анан биз көгөрүп эле, эптеп эле меники болсо болду, меники туура эле дей бергенде алыска узабайбыз. Мен жеке өзүмө эч нерсе каалаган жокмун. Бирок биз мамлекеттин репутациясын да ойлошубуз керек да. Анан токойдон чуркап чыккан 10 мамилдай болуп эле мамлекетти ар жака, бер жака сүдүрө беребизби? Эми убактылуу өкмөттүн 2010-жылдагы кылып аткан мыйзамсыз иштери болгон болсо, бардыгы жооп бериш керек мыйзам алдында. Анан убактылуу өкмөт мыйзамсыз кылган деп эле бүгүнкү келгени дагы мыйзамсыз кыла бербеш керек. Ошол убактылуу өкмөттүн учурундагы жазган мыйзамдары менен 10 жыл жашабадыкпы? Ал учурларда эмне үчүн азыр каршы чыгып тургандар? Тарткан жок. Мен сөзгө жараша жооп берип атам. Суроо берип атам. Азыр практика катары мындай болуп атат да, мына 6-9-дун ичибизден бир эле мен жогорку кеңеште депутат болгон экенмин да. Велосипед тээп көрбөгөн адам велосипедти мага үйрөткөндөй болуп атат да азыр бияктачы. Туугандар, сыртынан карап айтып койгондо бардык нерсе оңой. Бирок ичинен алганда, мисалы үчүн убактылуу өкмөт, эми суроо беришибиз керек да, суроо жаралып атпайбы? Эң туура. Сурообузга мен жооп берип атам. Убактылуу өкмөт аты айтып тургандай убактылуу өкмөт болгон. Ал учурда парламент дагы, президент дагы, өкмөт да жок болуп калган. Революцияда абсолюттук мыйзам талаасынан чыгып туруп кайра кирсең, ошону революция дейт. Анан революция кылмыш болуп туруп, бир кишини кетирип коюп, анын жанкындай немелери менен, шайка-лейкалары менен кайра өзүңө мыйзамдаштырып алсаң, сени эч ким тааныбай коет. Себеби аларда моралдык укук жок экенин баары билет. Бүгүн 6-чакырылышты парламент эмес, чимкириктер деп калганын да баары билет. Ошондуктан биз канчалык тез мыйзам талаасына кирсек, ошончолук мамлекет үчүн жакшы болот. Ошон үчүн мен жөнөкөй бир мындай чечүүнүн жолун каалап атам да. Мына азыр бизде мына бир гана президенттик шайлоо гана легитимдүү өтүп атат азыркы учурдачы. Кийин президент болуп келген учурда дагы 5-октябрдан баштап ошол 11-январга чейин кабыл алынган бардык документтердин бардыгын абдулит этиш керек. Жокко чыгарып туруп, президент андан нары парламенттин шайлоосун сунуштап, жаңы келген парламент конкреттүү президенттик болобу, парламенттик болобу, конкреттүү китептерин жазып бүтүп алып туруп, анан ошого референдум өткөрүш керек. Азыр референдум өткөрөбүз деп атабыз. Биринчиси, референдум мыйзамсыз өтүп атат. Буга юрист болуштун да кереги жок. Экинчиси, эртең бунун жыйынтыгын эч ким тааныбайт. Үчүнчүсү, кемчөнтойдой болуп биз азыр биринчи кандай форманы тандап алалы деп туруп эле, мейли тандап ала берели. Бирок
Ол жокко форманын өзү. Анда суроо узатсам болобу? Болот. узатыңыз суроону. Бактыбек мырза, сиз Сизден кийин суроо. айтып атасыз, ошол 5-октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин болгон кабыл алынган мыйзамдын баарын жокко чыгарыш керек деп. Туура түшүндүмбү мен сизди? Туура. Анда ошол кабыл болуп аткан мыйзамдардын арасында ушу отставкага кеткен биздин өтүп кеткен президентибиз Сооронбай Шарипович бар. Азыр могу жогорку президенттик шайлоого катышабыз деп жарышка чыгып аткандар бар. Анда ошонун баарын эле бир тең кылыш керек да, бул двойной стандарт болуп атпайбы? Эгерде бардык мыйзамдарды жокко чыгарат болсок, баардыгын жокко чыгарыш керек андачы. Например. Бардыгын ушул күнгө чейин кабыл алынган бүт мыйзам, сиз айтып атасыз. Бирин калтырып, бирин жокко чыгарыш керек депчи. Революциядан кийин келди да бийлик. Сиз айтып атасыз, президенттик шайлоо гана легитимдүү, калганын баары мыйзамсыз деп атасыз да. Эмне үчүн? Себеби президент кеткенден кийин конституциялык закондо жазылып турат. Президенттин шайлоосу кантип жарыяланат экени, жогорку кеңештик кантип жарыяланат экени жазылып турат. Биз могу ушул жогорку кеңештин шайлоосун жылдырып иргенде мыйзам талаасынан чыгып кеттик. Эгерде биз ошондо өчөшпөй, көгөрбөй эле парламенттик шайлоону өткөрүп койгонубузда, биз мыйзам талаасына жөн эле монтип кирип кетмекпиз. Мен экинчи суроомду берейин. Анда сиздин айткан, мен эгер туура түшүнсөм да, анда сиз ошол 4-октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын кабыл алып, ошол экил депутаттарды жогорку кеңешке киргизиш керек беле? Жок, кандай кабыл аласыңар? Шайлоо жок деп кабыл алганда. Ошого чейинки Мен да суроомду Сиз жалгыз эмессиз да. Урмат мырза. Айт, урмат. Сиз айтып атасыз, бул референдум коюлганы мыйзамдуу депчи. Юристмин деп мактанып атасыз. мактанган жокмун, констатация факта. Эми сурообадыбы, кайсы жерде окугансыз десе жооп албай койдуңуз. Уже вопрос относящийся к моей личности. Макул, анда Мен сиздин кеч коюлук. Биз Венециялык комиссиянын мүчөсүбүз да. Ал комиссияда көптөгөн өлкөлөр, мамлекеттер турат да. Ал комиссиянын чечими боюнча айтылып жатат. Эгерде парламенттин мөөнөтү бүтүп, эмки парламентке чейин, эмки чакырылышка чейин узартылса, ошол убакыттагы мөөнөттө референдум жана башка конституциялык өзгөртүүлөр киргизилбейт деп. Мына силерге жооп. Бул азыркы коюлуп жаткан референдум толугу менен мыйзамсыз, анткени бул парламент чалажанда, бул эмки парламентке чейин эле туруп, анан өзүнүн эмесин өткөрүп бериш керек. Болду. Башка мунун функциясы эч кандай жок. Чолпонбек мырза, мен сизге суроо бергим келип атат. Венециялык комиссия деп атпайбы? Ошол жөнүндө маалымат берип коем. Венециялык комиссия деген бул Европадагы жөн эле конституцияларга мындай аналитика жасап эле бере турган комиссия. Ал бул бала айткандай указание бербейт аларчы. Биз атай кайрылганбыз ага Венециялык комиссияга. Силер эмне үчүн биздин ички иштерибизге кийлигишип атасыңар? Жалган экен, жана Текебаевдин айтканы дагы, жанагы биз Венециялык комиссияга кайрылсак ал деген моорекин жараксыз деп айтты дегендерин бар жалган экен. Алар айтыш, биз эч убакта башка мамлекеттин ички ишине кийлигишпейбиз. Кошумча айтып элем, ошо кийлигишпейт алар. Булардын айтып атканын бар жалган. Венециялык комиссия, андай комиссия эч убакта неме деп койсок боло берет. Сиздики мына Венециялык комиссия жөнүндө сиздикин туура деп койсок боло берет. Жок, ошонун сунушу, ал рекомендательный характера деп койсок дагы болот. Алар бизге мыйзам эмес, норма эмес деп койсок дагы болот. Мамлекеттин ичинде да мыйзам бар да. Ошол эле учурда референдум мыйзамсыз деп атпайбы? Анда сиздер эмне үчүн буга чейинки иштеп атканыңар, араңыздарда юристтер бар, башка улуу окумуштуулар бар. Эмнеге отурасыздар андай? Эми бул жерде мындай да. Референдум мыйзамдуу, бул биринчиси, экинчиси бул Кыргызстанда биринчи жолу элден сурап атат. Кайсы башкарууну тандап аласың деген сөздүчү. Буга чейинки 9 жолу кабыл алынган конституцияда бир да эч ким сураган эмес. Элден эч ким сураган эмес. Сен кайсы башкарууну тандайсың депчи. Мына биринчи жолу элден сурап атабыз. Силер кайсы башкарууну каалайсыңар депчи. Мына эл өзү айтсын эми. Парламенттик башкарууну каалайбы, же президенттик башкарууну каалайбы? Эл айтсын. Бул эки эле ооз сөз. Мындайча айтканда, же президенттикти каалайм дейт, же парламентти каалайм дейт. Көрдүңөрбү? Бул биринчи жолу элден суралып аткан референдумда. А негизи референдум ушундай болот. Бул жана балдар башында айтып атпайбы, конституция кабыл алынган атат деп. Жок, конституция кабыл алынбайт. Мындачы. Бул референдумда жөн эле кайсы багытты эл каалайт, ошол эле кабыл алынат. Ушул мындай айтканда элди путать этип атышат да, баягы жанагы жазылып аткан конституцияны ушул референдум менен кабыл алып коет экен депчи. Андай эмес.
андай конституция кабыл Биз алынбайт. баягы неме көнүп калганбыз да, тилекке каршы биздин коомдо ушундай бир тенденция болуп атат да. Эгерде биз маалыматты түшүнө албай жатсак, башкалар түшүнгөн адамдарга мындай оодуруп коебуз да ошолорго. Баягы орусча айтканда ответственность. Лидер издегенибиз дагы ушундай ответственность да. Бир адамга баардык мүмкүнчүлүктөрдү берип коюп, биздин жашообузду, өзүбүздүн тагдырыбызды сен чеч. Биз биякта эле карап туралы деген түшүнүк да. Ушул президенттик башкарууну каалап аткандарды мындай байкасаң көп эле ошол ответственностьтен качып, өзү анализ жүргүзүп, ошол эле мына Урмат айтып аткандай, эгерде 20 мамлекетти ала турган болсок, дүйнөдө эң өнүккөн 20 мамлекетти ала турган болсок, булардын 19-у, 18-и парламенттик башкаруу менен өнүккөндөр. Парламенттик башкаруу менен. Сөзүңүзгө жараша. Анан кийин эле отуруп эле бизде идея жок, биз эчтеке билбейбиз. Бир киши келип жетсин, биздин тагдырыбызды башкалар келип жетсин деп, баардыгыбыз ошо элге дагы ушинтип таңуулаганды көнүп алганбыз да. Сизге суроо берейинчи. Мына азыр Бактыбек мырза айтты, 5 президенттик башкарууда жашадык, дагы эле президенттик башкарууну каалап атабыз. Алдыда ошону тандап атасыздар. Сиз тандаган президенттик башкаруу маселен, бул өткөн 5 президенттик башкаруудан эмне айырмасы бар? Эми мисалы өнүккөн өлкөлөр, бул жерде айтылган жана 20 өлкөдөн 18 парламенттик дедикпи? Анан ал жерде өнүккөн өлкөлөр бул ушул азыркы деңгээлге бир 150, 200, 100 жылдык тарыхтар менен жеткен да, мындайча айткандачы. Элибиздин аң сезими ошого мындай тепкичтер менен басып өтүп жетти да, ошол деңгээлге. А биздики Чолпонбек агай айткандай, идеябыз туура келбей атпайбы, идеябызды акчага сатып атпайлыбы? Ошо партияларыбыздын даярдыгы канчалык деңгээлде ушул биздин ушундай чоң, мындайча айтканда, тарыхый миссияларды аткара алат да? Ошондо да эң негизгиси. Анан баягы атты минсе дагы бир адам минип, анан 5 киши бир атка минип, анан чаптырышса, анан каяка барат алат дегендей да. Ошондуктан биз Азыр эми сиз айтып аткан президенттик башкарууда 5 киши минип албайбы эми? Президенттик башкаруу, парламенттик башкарууда мына буга чейин минип алып атпайбы? Демек, жоопкерчиликтүү. Жок, президенттик башкарууда да жашабадыкпы бизчи? Бакиевдин учурунда, Акаевдин учурунда жашадык. Мына ошондон эмне айырмасы болушу? Парламенттик башкарууну айтып атасыздар, Айлан Айндарай. Мындай, иште ойлоп көрсөңөр, парламенттик башкаруу каяктан болду бизде? 10 жылда парламенттик башкаруу болду бизде. Парламенттик башкаруу деп жараян кылдык, туурабы? 10 жыл парламенттик башкарууда жашадык. Ошол Алтын тамгалар менен жазып, факты түрдө жашадык да, туурабы? өзүбүз иштебиз. Кагазда жашадык го. Биз бир күндө башка Жок, ошону эми сиз чечмелеп айтып бериңизчи. Жок, калп эмес. Бул факты түрүндө парламенттик башкарууда жашап деп жашап аттык да, туурабы? мыйзам чегинде ошондой болду. Биз ошол парламенттик башкарууну туура пайдалана алдыкпы? Сиз ошону айтыңыз. Азыр арабызда мына юрист отурат. Азыркы мына акыркы конституцияда кандай башкаруу? Мына юрист экенсиз. 114 статьядан турат, 9 бөлүктөн турат конституция. Бизде Ушул азыркы конституция кандай конституция? дүйнөдө болбогондой прецедент андай болгон эмес. Биз кабыл алган конституция ошо азыр пайдаланып аткан Конституция конституция. кайсы конституция азыр айтып койсоңуз? Аралаш башкаруу болду. Конституцияны окудуңуз беле? Өзү кагаз бетинде парламенттик башкаруу деп жазылганы менен Жок, айрымда жазылып турат парламенттик деген. Парламенттик башкаруу деп бир конституцияда жазылбайт. Ал парламентке укуктар берилет. Жазылбайт. Ал жакта тең укуктар келишимдик түрдө бөлүштүрүлөт. Бирок ошол конституция 9 главадан туруп, 3-главада президенттин укук милдеттери. Менин айтып аткан сөзүмдү маанисин бурмалабаңыз. Мен Жок, мен агайдыкын эле улап койдум, болду. Жазылбайт деди, жазылбайт экенин түшүндүрүп койдум. Эми мындай, парламенттик же президенттик башкаруу дегендин айырмасы ошол конституцияда, мен юридический термин айтайын. Ответственность за государство возлагается на парламент или на президента? Президента. Президент жок берет азыр конституцияда. Президент өлкөнүн, армиянын башчысы, өлкөнүн башчысы азыр конституцияда. Сиз коопсуздукту эметпеңиз. Жок, мамлекеттин атынан азыр мамлекеттин тышкы саясатын ким жүргүзүп атат? Президент жүргүзөт. Тура, аныңыз тура. Эми мамлекеттин атынан чет мамлекетке ким чыгып атат? Ким кол коюп атат? Бактыбек Оразалиевич. Бактыбек мырза, мен сизге бир жоопкерчилик жаатында бир суроо берейинби? Эгерде президенттик башкарууну каалагандар айтып атат, президент эгер президенттик башкаруу боло турган болсо, президент баардыгына жооптуу. Кийин качып да кете албайт, качып кете турган болсо жоопкерчиликти да өз мойнуна алат, өкмөттү да жооп берет, башкасын да жооп берет деп атат. А парламенттик башкаруу боло турган болсо, ким жооп берет? Премьер-министр. Премьер-министр жооп берет да.
Биз айтып отурушат. Премьер-министр жооп бериш керек да. премьер-министр жооп бердиби анда? Бүгүнкү Премьер-министрлер премьер-министрдин жообун ала албагандан сурагыла да. бакыт Аны эмне менден сурайсыздар? Жок, парламенттик башкарууда жашадык да. Парламенттик башкарууда жашаганыбыз менен жоопкерчиликти бирок алыш керекпи? Аны ким алып алды? Парламент башкарды айтасызбы? Атамбаевдин убагында. Президенттер алып алса. Жээнбековдун убагында парламент башкарды айтасызбы? Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы? Биз акырындык менен парламентаризмди күчөтүү жолу менен аткаруу бийлигин өз алдынча калтырып, президенттик институтту акырын менен жойгонго жеткизишибиз керек. Бул президенттик институт бул аппендицитке окшоп баратат. Азыр мына ушул биздин каршылашуубуз болуп аткан 3 адам дагы мойнуна алып атат. 29 жыл башкарды, бирок мындай көмүскө башкарып туруп жоопкерчилик албай койду деп. Мына колубуздагы конституцияны эгер балдар окуп чыгышкан болсо, жанагы сырткы саясат деп атпайбы? Бүт сырткы саясатты премьер-министр жүргүзөт. Колубуздагы конституциядачы. Сырткы мамлекеттер менен кол коюшкандын баарына премьер-министр. А эмне себептен президентке алар тартырып кирди? Же болбосо эмне себептен парламент ошонун баарын берип койду? Президенткечи жооп беришсинчи. Сиздер Эртең ошондой болуп парламенттик башкаруу, мына парламент башкаруу деп турабыз. Эч качан депутаттар менен алмаштырбашыңыздар керек. Жок, депутаттар эмес, конституцияны окубайсыңбы? Иним, ошол конституцияда жазылган 17-жыл. Биз идеялар жөнүндө айтып атабыз. Бирден сүйлөйлү, Урмат мырза. Жооп бериңиз. Алпарчу мырза, могу чыгарылыш башталгандан бери биз парламенттик өлкөдө жашадык деп атат, бирок бунун чынында калп. Анткени президенттин алдында ГКНБ, прокуратура болсо, Кандай иштеген күндө да парламенттик жылдарда жашадык да, жылдарда, туурабы? парламенттин болсо эле парламенттик өлкө дей бересизби? Жок, мындай кылайлычы. Жок, ошону моюнга алалыбы? Бир келишимге келип алайлы биринчи. Парламенттик деген конституция жок. Азыркы конституцияны жакшылап окусаңар, бул президенттик парламенттик конституция. Бирок укук Парламенттик президенттик эмес, президенттик парламенттик конституция. Ушуну ажыратып алайлы. Эми мындай. Кайра президенттикке келебизби, парламенттикке келебизби? Биз айтып атпайлыбы? Китепке кандай деп жазып койгонубуз менен эрежени табигый дагы жол бар да. Эгерде Кыргыз Республикасынын элдери, шайлоочулары күчтүү парламентти шайлап кое турган болсо, таза балдарды, 120 таза балдарды шайлап кое турган болсо, супер президенттик деп конституцияга жазып койсоң дагы парламент биригип туруп, импичмент кылып туруп президентти кууп кое берет. Парламенттик республика болуп кала берет өз эле. То есть маселе китепте эмес. Маселе жоопкерчиликти алып аткан адамда жана анын ниетинде. Коомдо дагы. Азыр мына Ақан дедиңизби? Ақан мырзанын айтып атканын мен логикалык бүтүрүп коеюнбу? Эми адамды олигархтар кирип алып, эми адамдар сатылып ушундай болуп атат деп атпайбы? Биз шайлоочулуу менен саясатчынын ортосундагы сооданы парламентаризмге күнөөлөбөшүбүз керек. Биз парламентаризмди көрбөй туруп, биз парламенттикте жашабай туруп, парламентаризм жаман дебешибиз керек. Биз 120 депутаттын жүрүм туруму менен эле бүтүндөй системаны жаман деп койбошубуз керек. Түшүнөсүңөрбү? Конституция бул жөн эле укуктардын тең бөлүштүрүлүшү. Эрежебиз жалпы кандай жашайбыз дегенчи, эгерде ушул эле конституция менен нормада көрсөтүлгөндөй жашаганыбызда мамлекет өнүк мөктүрсүн, өсүп гүлдөп кете бермек. Маселе бизде конституция менен жашабаганда болуп атпайбы? Рахмат. Сизде сөз. Эми мына биз ошол конституция деп атпайбыз, конституция менен жашабаганыбызда болуп атат депчи. Бирок конституция менен жашаба деп эч ким бизди зордогон жок да. Конституцияны ошол конституцияда турган премьер-министрдин укуктарын премьер-министр эмне үчүн бир жолу пайдаланган жок. Эмне себептен ушунча 120 депутат парламенттик укугун пайдаланган жок. Эмне үчүн Атамбаевдин алып кеткенден кийин Жээнбековдун астына анан келечектеги парламент келсе, ошолорго гарантия берише алабы ушулар? Дагы берип койбойт булар депчи. Андай жок да, мен жана айтып атпаймынбы, бизде база жок болуп атат. Биздин коом али өсүп өнүгө элек. Ал парламент жарала элек биздечи. Идеяга баш кошкон партиялар азыр жок биздечи. Анан ошондуктан күч органдары, каякта күч органдары, депутаттар ошол любой парламентти ордуна коюп турган. Урматтуу дебаттын катышуучулары, биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Дебаттардын кийинки чыгарылышы бар азыр, 10-15 мүнөттөн кийин кайра башталат.
Сиздер менен кайрадан талкуулайбыз, Кудай буйрса. Талкууну улантабыз. Сиздердин эң негизгиси ушул сааттарга бөлүнгөн убакытты туура пайдаланып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди айтканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Дебаттар уланат. Токтоп калбайт муну менен. Рахмат катышып бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин азыркы сааттарга болгон дебатыбыз аягына чыкты. Азыр 18:50 сиздер менен кайрадан көрүшөбүз.